пауза болот. 2 күндөн бери Өзбекстандан импорттолуп келген мөмө жемиштер Ош шаардык фитосанитардык лабораториясында текшерүүгө алынууда. Анда өсүмдүктөр боюнча карантиндик лабораториясында экспорттолуп келген анардан мөмөнүн тез бузулушуна шарт түзгөн курт табылган. Улар эгерде ыңгайлуу шарт, жылуулук стабилдүү боло турган болсо, алар тез көбөйөт да. Алар кайсыл учурларда өтүшү мүмкүн мамлекеттердин арасынданчы, чек-аралардан. Булар жана бышкан мөмөлөр убакта, анан жанагы көчөттөр экспорт болгондо, импорт болгондо ошолордун өсүшү мүмкүн. Булардын эң эле негизги эмеси зыянкечи болуп карантинге киргенин себеби булар жана мөмөнү тез бузат. Учурда атайын адистер достук чек-ара өтмөгүндө фитосанитардык көзөмөл өткөрмө жайында ууланган анардан сырткары импорттолуп келген дан азыктарында текшерүүдөн өткөрүп сапатын аныкташууда. Образец алып келип лабораторияга тапшырдык. Тапшырганда анардын ичинен восточная положурка деген дагы карантиндик зыянкеч бар. Ошол дагы чыкты да. Анан биз анарга Өзбекстандан чыкканга чектөө койдук кечээден баштап. Эми азыр дагы текшерип атабыз. Основном Өзбекстандан бизге ошол червец камстока, восточная положурка, калифорнийская щитовка деген карантиндик зыянкечтер чыгыш керек, чыгып турат. Биз ошолорду чектөө коюп атабыз. Гүлдөр болсо, гүлдөрдө цветочный трипс деген курт бар. ИАЭПтин талаптарына жана Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык мөмө жемиш товарлардын Өзбекстандан ташып келүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Министрликтин алдындагы өсүмдүктөрдүн карантини департаменти кошуна өлкөнүн тийиштүү мекемесине өсүмдүк азыктарына убактылуу чектөө киргизилип жатканы жөнүндө кат жөнөтүлдү. Жуманын ичинде текшерүү учурунда анар мөмөсүндө оорулар пайда болгон. Ошонун себебинен бүгүнкү күндө каттуу көзөмөлгө алып, мөмө жемиштерди импорт болуп келген негизинен Өзбекстан Республикасына көзөмөлгө алышты. Бүгүнкү күндө ошол служба кат жөнөттү Өзбекстан Республикасына. Жобу келе элек. Башка мөмө жемиштерди дагы кылдаттык менен кароо жагы көзөмөлгө алынып, бүгүнкү күндө каралып жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2019 9 айдын жыйынтыгы боюнча Өзбекстандан Кыргызстанга жалпы 33.866 тонна мөмө жемиш жана жаңгак, 23.135 тонна жашылча импорттолгон. Бадыраң 254 тонна, курма 93,2 тонна, жүзүм 3.533,7 тонна, анар 11 тонна, шабдалы 2.464,8 тонна, инжир 28 тонна, биялма 346,16 тонна импорттолгон. Ал эми Кыргызстандан Өзбекстанга 2019 жылы 9 айдын жыйынтыгы боюнча 1657 тонна азык-түлүк экспорттолгон. Азырынча кыргыз тараптын жолдогон катына Өзбекстандан жооп боло элек. Адистердин текшерүүсүнүн жыйынтыгында анардан сырткары Өзбекстандан импорттолгон гүлдөрдөн да курттар табылган. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.